Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан амандашып жатканыма кубанычтамын. Сүйүү деген сүйүү эмес бетиңден, сүйүү деген сүзүп өтүү деңизден демекчи. Биз бүгүн Супер KG порталында өмүрлөшүм берүүсүнүн алкагында сүйүү үй бүлө тууралуу маек курмакчыбыз. Бүгүнкү конокторум коомдогу үлгүлүү, ийгиликтүү, мыкты инсандар гана эмес, эл ичинде үлгүлүү жубайлар катары дагы таанылган инсандар. Анда атап өтсөм, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Эмиль Токтокунович жана ошондой эле сүйүктүү жеңебиз Рыскүл Акимжанова. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Биз бүгүн саясаттан алыстап үй бүлө мамиле тууралуу кеп кылмакчыбыз. Кыргызда үй бүлө дегенде эле ошо бала эске түшөт да. Баласыз үй бүлөнү элестетүүгө болбойт. Анан сиздер ошо 5 баланы тарбиялап келесиздер. Анан негизи ошо көп балалуу болуу бул сиздердин кыялыңыздар беле? Ар бир үй бүлөнү ынтымак кармап туруу, үй бүлөнү ошол негизги ниети үй бүлө курууда негизги максат бул бала болуу. Ошо балалуу болгондо негизги алда койгон максаттар, үй бүлөлүк милдеттер аткарылат. Албетте биз дагы ошо башка ошондо балалуу, чакалуу бололу деген өз планыбыз, ниетибиз болгон. Анан ошо Кудайым колдоп, бала чакалуу болдук. Азыр жубайым экөөбүз 5 баланы тарбиялап атабыз. 2 уул, 3 кыз. Азыр баардыгы мектепте билим алып жатышат. Рахмат. Рыскүл эже, негизи ушу бала тарбиялоо оңой эмес да. Анан 5 баланы тарбиялап келесиз. Анан кандай ыкмалар бар ошо бала тарбиялоодо? Балаңызды мындай ар кандай коомдо балага кол көтөрүү деген сыяктуу дагы окуялар болуп атпайбы? Ошо сиздин баягы ыкма боюнча балага кандай тарбия бериш керек? Мен өзү тата тайынымдын колунда чоңойгом да. Кемпир чалдын кызы десем болот. Анан мен өзүм ата энем дагы мугалимдер болгон. Атам дагы, апам дагы, кайынтам, кайненемдер дагы ошо мугалимдин үй бүлөсү. Анан бул биз өзүбүздөн эмне алсак, ошону гана балдарыбызга бере алабыз да. Анан ошол кайын журтум дагы, ошо мен өзү ата энем дагы аябай балдарын жакшы тарбиялаган үй бүлөлөрдөн да. Анан ошолордон уңгусун улап, азыр ошо балдарыбызды тарбиялап келе жатабыз. Анан албетте акыркы күндөрү ушундай бир тенденция болуп атат. Балдарын кандайдыр бир агрессия менен тарбиялабай атышпайбы? Эми буну негизи жакында ушу коомдук активисттер да ушул теманы көтөрүп чыгышты. Анан ошол жерде баягы айтып атат да, ар ким өзүнүн көйгөйүн айтып атканда, ошолордун жаш курагын алсак, көбүнчө ошо 30 жаштын курагындагы кыздар, кишилер өздөрүнүн проблемасын айтып атат да. Эми бунун баардыгы ошо убагында миграция 90-жылдары башталып, анан ошондон көп балдар баягы ата энеси кетип, анан бул жакта калып, анан туугандарынын колунда, башка бирөөлөрдүн колунда, анан ошол кандайдыр бир мээрим көрбөй чоңойгон балдардын азыр кайтара өздөрү ата эне болуп, анан өздөрү ошо мээрими жок чоңойгон үчүн балдарга да мээрим бере албайт да. Эң биринчи ошо сиз азыр сурап кеттиңиз, балдарыңызды кандай тарбияла. Эң биринчи бул мээрим төгүү керек. Сабактан 5 аласыңбы, 2 аласыңбы, ал бул кандайдыр бир маселелер, бул экинчи, үчүнчү маселе да. Эң биринчи ошо мээрим төгүп, анан жакшы билим бере турган болсок, ошол балага базовый фундаментти куйган ошол биздин салымыбыз ошол болот. Чоң рахмат. Азыр мен ошо үй бүлөдө ким башкаруучу, ким аткаруучу дей турган болсом, алдын ала кандай жооп алышты билип турам да. Бирок мындай сурай берейинчи, ошол үй бүлөдөн баягы ким сарамжалдуу, акчаны ким кармайт, ушул тууралуу айтсаңыздар. Эми биздин үй бүлөдө каражат тарабын бизде азыр үй бүлөлүк карта бар. Үйдөн картаны коюп коебуз. Ошону картаны жубайым, кээде балдарын деле алып, эшикке чыгып, акчаны наличка алып же магазинге барып колдонуп турушат.
Анан Сарамжалдуу жагын эми ал жагын эки тарапта айтса болот. Сарамжалдаш боюнча негизи эми аял киши сарамжалды болот да. Үйлөдө бар жагын экономдоп, керексиз буюмдарды албоо, керектүү буюмду алуу, ошондой эле балдардын дагы анча-мынча немелерин, чыгымдарын, керектүүсүн туура кабыл алуу, ошол сыяктуу көбүнчө ал жагын менин жарым Рыскүл өзү карайт. Негизи ошо жубайлар катары сиздерге өтө суктанып келебиз да. Анан негизи ошол улуу махабат дастаны кандайча башталды эле, кандайча баягы таанышып калдыңыздар, анан үй бүлө кандайча куруп калдыңыздар, ушул тууралуу айтсаңыздар. Биз экөөбүз бир айылдан болобуз. Эми бир айыл болгондо бирибизди таанып чогуу өскөнбүз. Айырмабыз 5 жыл болсо дагы баягы айылда баары бирин таанысың да. Ошондой эле биздин ички мындай жылуу сезим бар эле. Кийин ар бирибиз эки жакта болуп, мен жогорку окуу жайын бүтүп, миграцияга кетип, Рыскүлдү окуу жайын тапшырып, ошентип анан баягы мага ошо үйлөнөр, мындай түтүн чыга турган убакыт келгенде, мен алыста элем, миграциядан, анан кайра келип, Рыскүлдү издеп таап, өткөндө сезимдеримди айтып, анан кийин ушу башка ушу сунушумду айтканмын. Анан ошолдо болочокто жарым дагы менин сунушумду туура кабыл алып, мени жакшы билет эле, мен ата энемми, мен жүрүм турумму, баягы мудагы биздин мамилелерди анан кабыл алып, биз ошол анан бул ошол убакта өзүмдүн жогорку окуу жайын бүтүп, мындай эми жумушка кирген убакыт болчумун. Анан сунушумду кабыл алып, баш кошуп калдык. Негизи ошо Рыскүл айымдын жүрөгүн багындыруу оор болдубу? Албетте, биз ошол мен келгенде бул Ошто болчу. Ошто мен өзүм досум менен барып, бурун ошол бул достор менен чакырып, достор менен сүйлөшүп, кичине жүрөгүн бизге ыйгарыш үчүн албетте аракет кылдык. Анда мындай сулуу кыздардын артынан чуккандар да көп экен, бизге ошондор арасынан ошол биз таттыктуу болуп, өзүбүзгө ийин берип, кичине жүрөгүн жылытып, анан кийин сунуш кылып, анан баш кошконго макулдугун алып, баш кошуп калдык. Рыскүл эже, сиз айтсаңыз, сиз ушу канча жигиттин арасынан ушу Эмил байкени тандадыңыз? Эми өзү экөөбүздүн баш кошконубузга 20 жыл болду да. Анан ал убакта негизи канча жигит дегенде мен санабай калыптырмын. Негизи кыз киши болгондон кийин ар ким көзү түшөт, аркасынан чуркайт, куда түшөт дегендей. Анан биз деле убагыбызда ошондой нерселер болгон ушу. Куда түшүп, ал бул деп, анан бирок мен бир ата энеме өзү ыраазы болгон нерсем биздин тандообузду өзүбүздүн колубузга берген. Сиз ошол депутаттын аял катары эмес, блогер, ошондой эле 5 баланы тарбиялап келаткан эне катары дагы билебиз да. Анан ушул иштин баарын алып кетүү кыйынбы? Мындай көп тармактуусуз да, анан бул талант сизде кайдан? Негизи ушул депутаттын аял деген сөздөн аябай мындай мага жакпайт да. Неге дегенде 20 жыл мурун экөөбүз баш кошкондо экөөбүздүн тең эле аркабызда эч нерсебиз жок, ушу бизнести эми баштап, элдер нолдон баштаса биз минустан баштап дегендей, карыздан баштап ушундай аябай чоң кыйынчылыктарды өттүк да. Анан ошолончо кыйынчылыктарда менин жолдошум, бул эң биринчи менин жолдошум. Азыр кандай гана кесипти албасын, кайсысы гана жерде иштебесин, мен депутаттын аялы болушум керек, анан сен охранникесиң деп кетип калбайт да эч ким, туурабы? Эң биринчи жолдошум бул менин жолдошум.
аткарган кызматы мага эч кандай таасир бербейт. Бирок эгерде жардам керек болсо ошо кызматына жардам берем да. Бул биринчи. Экинчиден жанагы кандай жетишесиз деп атпайбы? Адамдар негизи ошондой кандайдыр бир ыйырлыктардан алыстап, анын баласы, тегинин аялы, анан бунун күйөөсү тегин эмес, адамдын өзүнүн кылган ишине карата ошол инсандык табиятын ачып, ошону карай биле турган болсо, ошол биздин коомдун жетишкендиги ошол деп ойлойм да. Анан ошон үчүн мен мисалы ушул убакта ошо менин өзүмүн как личность, инсан катары мени таанышын каалап анан жүрөм да. Коомдо дагы ошондой позицияны кармап жүрөм. Сиз айтканыңыздан мындайча түшүнүп калдым да, сиз ошо депутаттын аялы эмес, мен өзүмдү мындай личность катары таанысын деген ойдо экенсиз. Депутаттын аялы деген кандайдыр бир кызматпы же привилегиябы, эмне бул? Бул менин ошол кишинин аялы, депутаттыкы, президенттики, юристтики же бир охранниктики, ким анын аялы бар, күйөөсү бар. Ушундай ыйырлыктан алыстап, мисалы эң биринчи ошо сиз байкагандай эле ошо личностьты таануу, личностьты көрө билүү, инсандын ички дүйнөсүн аңдай билүү позициясына ошо мен көбүрөөк басым кылам. Эмил мырза, сиз ошо жөн жерден русский айымды тандабасаңыз керек да, анан жубайыңыздын кандай өзгөчө мүнөзү, сапаты бар, ушуларды санап өтсөңүз. Жубайымдын өзгөчө сапаттары абдан көп. Жаман жагын айтпа деп. Жаман жагын айтып коюш мүмкүн азыр. Негизги сапаты бул Рыскүл чыдамдуу. Биз турмушта биз оор күндөр өттү да. Биз 5-6 жыл квартира жашаганбыз. Ошондо балалуу болдук, аябай кыйналдык. Ошондо турмушка чыдап, биринчи ошо мен бардык башташымды колдоп, үй бүлөлүк өзүнүн милдетин аткарып берген. Себеби көп үй бүлөлөр үйлөнгөндө ошо турмуштун оорчулугуна чыдабай экөөнүп кетип атпайбы? Кээде ошо сүйүүдө жардам бербей калат да. Ошо оор күндөрдө өзүн ошол ата-энесинен алган тарбиясын колдонуп, ошол үйлөнүп сактап калууга абдан бир чоң салым кошкон. Андан кийин жакшы сапаттары тууган кандай, дос кандай, мындай жумуштагы кишилер кандай толук ажыратып биле алат, баардыгын өз орду менен сыйлай алат, туугандай, дос достой, башка адамды өзүнүн жолу менен мындай бөлүп сыйлай алат. Андан балдарга мамилени тарбияда дагы көп мындай көп окуганданбы же өзүнүн тарбиясынанбы туура тарбиялаганда бүт мойнуна алып ошо жакшы сапаттар бар. Мен бир жака кеткенде, бир жака чыкканда эч качан мындай ойлонбойм. Себеби балдарым өз убагында тамагын ичет, өз убагында тарбияланат, өз убагында баары өзүнүн орду менен болот. Анан эми жакшы мындай сөз айтсаң түшүнөт, жаман айтсаң жообун берет. Ошондой касиеттер анан. Негизи эле мындай адамды бирдеке иш болсо же капыстан менде мындай туура эмес иш кылып калсам, капыстан беттен албай, биринчи баарын иликтеп, түшүнүп, анан кийин ошого карап анан жообун айтып, ушундай жакшы сапаттар бар. Дээрлик ошо чейрек кылымга жакын түтүн булатып келаткан экенсиздер да. Анан баягы үй бүлө болгондон кийин кээде казан кагышып кетет да. Ошондой учурда кимиңиздер биринчи кечирим сурайсыздар? Эми турмуш болгондон кийин сөз казан кагышат, ал болсо болбойт. Эми айтып атпайбы, мунун жакшы жери, мен өзү тез эметип кетем мен. Анан Рыскүлдүн ошо жакшы сапаты унчукпай кутулат да. Унчукпай сеники туура деп коет. Кийин анан көрсө менин туура эмес экенин билем, анан кийин айтат туура эмес деп. Болбосо бул да арылдап, бул да ошо кайыш айтып эмесе, анда мындай чарчат болуп, аягы жаман менен бүтүп калышы мүмкүн да толук. Ошол эми кагышканда, мындай талашканда туура түшүнүү менен унчукпай эле мындай туура сеники туура деп кутулат.
Анан кийин уже убакыт өтөт. Анан кээде албетте кээде аялдан кетип калат. Анан анда мен аракет кылам да талашпай кылганда. Бирок көбүнчө ошол ушундай немеде өзүнүн жакшы сапаты менен көргөзүп, кийин анан кийин окуя таркагандан кийин анан кимибиз кандай туурабы туура эмеспи талдап алабыз. Мен кошумчалап койсом болобу? Негизи любой ситуацияда да кандай гана жерде болбосун, адамдардын бири-бирине болгон мамилесинде эң биринчи критерий, эң биринчи мындай бир ошол суроо, ошол маселени чечүүнүн эң биринчи бир критерий бул адекватность да. Кандай гана маселе болбосун, ошого адекватно карап, анан ошол маселени адекватно чечүү бул ошол адамдардын бири-бирине же коомго же башка нерсеге болгон же ошол маселеге болгон көз караш. Баалуулук деп ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша ар нерсени түшүнөт экен да. Анан бул суроо экөөңүздөргө тең болсун. Сиздер ошол жетишкендик деп эмнени эсептейсиздер? Ар бир үй бүлө өзүнүн план коет алдында. Пландын негизгиси көбүнчө план бул үйлөнүп милдети бала чакалуу бололу дейт. Коомго салымыбызды кошолу. Ошо бала чакалуу болгон өзү коомго өзүнүн салымын кошкону. Анан балдарыбызды окуталы дейт. Бизде да ошондой болгон. Балдарыбызды окуталы, балдарыбызга билим берели, балдарыбыз да ошол коомго, ошо кыргыз элине салымын кошсун деген өзүнүн ушул үйлөөдөгү негизги баалуулуктар. Негизги максат коом үчүн кызмат кылуу, коомго мындай пайда келтирүү. Рускел эже, мен сизди баягы чыгармачыл инсан катары тааныйм да. Анан баалуулук бул сиз үчүн эмне болушу мүмкүн? Жашоодо алып жүргөн бир принциптерим бул кыргыздын чыныгы уңгулугуна, өзөгүнө кайтуу. Бул биринчи мына азыр өзүңүздөр да көрүп атасыздар, ушул жерди ушу бардыгын студия кылып түзүп алып, ушул жерде иштеп, ушул жерде элдерге өзүбүздүн салт санааларыбызды, када салттарыбызды жайылтып атабыз да. Экинчиден бул ак эмгек. Ар бир мисалы үй бүлө, бала чака деген менен ар бир киши негизи эле үй бүлөлүү болот, негизи эле бала чакалуу болот. Ал жаратылыштан ошол баланын жоопкерчилиги ар бир ата эненин мойнунда. Аны атайы барып үйрөтүшүнүн кереги жок. Бирок ошол акыркы убакытта мен ушул кыргыздын баалуулуктарын мындай бир көтөрүп жүрөм да. Негизи айымдар бир аз сезимтал, анан назик келет да. Анан акыркы учурда ошо коомдо саясатчыларга бир ар түрдүү сындар айтыла баштады да. Анан сиздин ошо жолдошуңуздун дарегине мындай жакшыбы, бир жаман кептер айтылса, кандай кабыл аласыз? Чычалайсызбы же кандай кабыл аласыз, ушул тууралуу айтсаңыз? Негизи мен жолдошумдун эң биринчи оппозиционери, эң биринчи критикасы, эң биринчи публикасы, эң биринчи эли бул мен да. Мен жолдошума ар дайым ошо элдин позициясынан, оппозициянын позициясынан карайм да. Эми бул экинчи созувда депутат болуп атат. Ушул эки созувда көп эле нерсени көрдүк. Баягы революцияны баштан өткөрдүк дегендей да. Ар түрдүү нерсе болду. Анан эң биринчи ушул 2015-жылы жолдошум ошо бизнесте жүрүп, саясатка аттанып атканда, эмнеге аттанып атканын билип, ошону аңдап, ошого макул болуп, ошого чыдап барабыз деп ошол нерсени кадам салгандан кийин жолдон чыдабай чыгып кеткен да болбойт. Ошого адекватно эле мамиле кылып, ошого адекватно эле карап, ошонун бүт ачуу таттуусун, ысык суугун бирге тартканга макул болуп чыдап барганбыз да. Эми ошо менен келе жатабыз. Ушу мага эч кандай ар түрдүү кандайдыр бир терс сындар, комментарийлер болуп калса, мен ага адекватно эле карайм.
эгерде чындап эле туура эмес иш болуп кала турган болсо ага дагы адекватно да эл өкүлү катары ушул жерден өчүлүштүккө кетирип коюпсуң дегендей да. Эгерде туура эмес болсо эми туура эмес айтып аткан кишиге туура эмес деп эле Демек бардыгын болгондой ачык эле айтат экенсиз да? ошондой эле. Биздин үй бүлө өзү негизи реалист үй бүлө да. Бардык нерсе реально эле карап, адекватно карап, бүт маселелерди мындай сүйлөшүп эле чечип, ошо саясаттагы маселелерди деле ошентип эле чечебиз. Эми мырза, өзүңүз билгендей эле ар бир мамлекеттин өзүнүн баягы ички тышкы мыйзамдары болот да. Анан үй бүлө дагы бул бир кичинекей мамлекет. Анан сиздердин үй бүлөңүздөрдүн ичинде ошо кандай мыйзамдар бар? Мисалы үчүн дем алыш күндөрү ошо салттуу түрдө тоого барып эс аласыздарбы? Үйдөгү мыйзамдар тууралуу айтсаңыз. Бизде ошол дем алыш күндөрү сөзсүз бир график түзүп алганбыз. Үйлөрүбүз менен чогуу болобуз деп. Өзүнүн ички мыйзамдары бар. Ошол күндөрү балдарыбыз менен чогуу биз бир жака барып дем алып, же бир жака барып мындай чогуу тамак жеп, анан сүйлөшүп чогуу мындай ошо үй бүлө боюнча, келечек боюнча бир сүйлөшүп балдарга мындай таасир калтыргыбыз келет. Бул үйлөрүбүздүн мындай немеге келип калган, мындай бир нукка түшүп калган. Анан ички мыйзамдар баягы эле биздин кыргыздын каада салттары. Ошол биздин мыйзамыбыз. Ошону биз балдарга бергибиз келет, балдарга үйрөткүбүз келет. Себеби биз биз айылда өскөнбүз, балдарыбыз шаарда өскөн. Албетте аз аябай кыйын, азыркы заманда мына жаңы технологиянын убагында балдардын азыркы ой жүгүртүүсү такыр башка. Ошого биз көбүн аракет кылабыз экөөбүз тең. Ошо балдарга ар кандай мындай түр менен кыргыз экенин унутпашын, кыргыздын каада салтын кармашын, алардын ошо аң сезимине азыртан киргизгенге аракет кылып, ар кандай түрлөрдү ыкмаларды колдонобуз. Мен токтоп кетейин. Негизи балдарыбыз чоңойот, ар кимиси баягы өзүнүн үй бүлөсүн таап кетет дегендей да, жашоодо өзүнүн ордун табат да. Анан бирок ошол убакытта мисалы балдарым 40 жашта болобу, 30 жашта болобу, дүйнөнүн кайсы жеринде жашабасын, бул ынтымактуу болуш үчүн азыртан баягы үй бүлөнүн ичинде кандайдыр бир аларга связка бериш керек да. Ал ошол связка именно баягы кандайдыр бир үй бүлөнүн ичиндеги каада салт менен аныкталат да. Мисалы ар бирибиздин туулган күнүбүздө мындай эле бир определенный салтыбыз бар да. Ал салтты эч качан бузбайбыз. Эмне болуп атса да ошол салтты бузбаганга аракет кылабыз. Бул ошол кийин бул балдардын мээсинде калат дагы. Кийин 40 жашта болобу, 50 жашта болобу, ошол менин балдарым ошол салтты карманышат, бири-бирине болгон салтты карманышат да. Анан ушундай бир баалуулуктарды өзүбүздүн ички салтыбыз менен балдардын ынтымакчылыгын, кийинки баалуулуктарын ошону менен берип келе жатабыз. Ошо мен сиздерди мындай чындап эле бактылуу ата эне деп эсептейм да. Анткени эгиз баланы тарбиялап келесиздер. Анан ушул балдарыңыздардын кыял жоруктары кандай, ушул тууралуу айтсаңыздар. Мен эки улуу балам менен кызым, алар бир аз чоңураак, анан ортосунда көп жаш айырмачылыгы бар. Анан 3-чү балалуу болгондон кийин балам бир жашка чыгып чыкпай эле боюмда болуп калды. Анан эгиз экен. Анан балам менен эгиздердин ортосу 1,5 жашта. Мындайча айтканда бир 3 баланы, 3 эгизди баккандай эле болдук да. Баягы баламы көтөрүп жүрүп эле ошо төрөдүм. Анан азыр ошо 3-өө аябай ынак, 3 эгиздей эле болуп жүрүшөт. Бирок эгиз деп аты болгону менен таптакыр башка кишилер да. Бири-бирине окшошпойт. Баягы минус, плюс, ай, күн, ак, кара, кандай айырмачылык болсо ушундан кээде айрыкча апалар балдарын башка бирөөнүн балдары менен салыштыра берет го. Мен ичимен аябай күлкүм келет да. Айтканда айтам, бирок көбүнчө айтпайм, бирок ичимен күлкүм келет. Мен бир
убакта төрөлгөн эгиз балдарымын вкустары, табияты, мүнөздөрү бүт бардыгы эки башка. Ошол кыздарыбыз таптакыр башка. Анан атасын аябай жакшы көрүшөт. Атасын жиби иригенде иришет алар. Берки эки улуу кызым менен балам аябай жоош өстү, мындай биздин тилди алып, анан эгиз кыздарым атасын тим эле веревка бьют дегендей да. Анан атасы да аябай жакшы эркелетет аларды. Эмил мырза, ошо айрым аталар балдарынын бир терс мындай кыял жоруктарын көрсө, тайыңды тартпсын деп коет го. Анан сизде ушундай нерсе бар? Көбүнчө аталар айтат да ошо. Мен балдарыма айткан эмесмин. Андай бирөөнү тартсың, бирөөнү эмессиң дегенде баланын аң сезимине мындай доо кетет да. Аны жөнүндө мындай туура түшүндүрүп, чектен айтып атса, мындай түшүндүрүп, айтып тарбияласа болот. Анан бирөө сылаштырган, негизи мен туура эмес, бирөө сылаштыр, сен тигиндейсиң, мындайсың деп, анда акылына келген балдар тескери тарбия алып калышы мүмкүн. Мен ушундай экенмин деп. Негизи ар бир адам өзүнүн өмүрлүк жарын жакшы көрөт, баарынан артык көрөт да. Анан сиздин жолдошуңуз дагы элге төбөсү көрүнгөн инсан да, анан баягы кызганасызбы, кызганчаксызбы, же тескерисинче жолдошуңуз сизди кызганабы, ушул тууралуу айтсаңыз. Негизи мен жолдошума мен өзүм ишеничиме бергем да. Доверяться этип бердим. Анан менин ишеничими бул киши кандай колдонот? Бул ошол кишинин абийиринде, жоопкерчилигинде. Мен тараптан ишеничим берилген. Аны аркасынан эч качан текшербейм, эч качан жүрбөйм. Эч качан андай бир кандайдыр бир кызганыч бул деген нерсе болбойт bizde. Бул нерсе мен тараптан эмес, ушу экөөбүздүн бири-бирибизге болгон ишенич, анан бири-бирибиздин экөөбүздүн болгон мамиле. Чоң рахмат. Бул менин соңку суроом болсун. Ошо үй бүлөнү, никени сактап калууда эмне эң маанилүү болуп эсептелет? Негизги эң маанилүү бул бири-бирин түшүнүү. Кандай абалда болсо дагы ошол жубайлар бири-бирин түшүнүш керек. Башкарышкандан кийин баары даяр болуш керек. Турмуш оор болот, ысык болот, суу болот, ач каласың, ток каласың. Качан гана бири-бирин түшүнгөндө ошондо гана үй бүлө сакталат. Атайын ошо алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп бизге маек бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Үй бүлөңүздөр бекем болсун. Ар дайым ошо элге кызмат кылып жүрө беришиңиздерге тилектешпиз. Чоң рахмат. Рахмат. Силерге да чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Урматтуу Супер KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн өзгөчө маек болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден амандашканча саламатта болуңуздар.